үй бүлөнүн жашоо деңгээли, ал жердеги ынтымак биримдиги, ал жердин бир жетишкендик ийгиликтери кандай болбосун ар тараптуу бардык көрсөткүчтөр боюнча бир гана киши жооп бериш керек. Ошол ата же эркек киши күйөөсү дегендей. Аял заты эмне үчүн бузулуп атат? Ким менен бузулуп атат? Же ким бар болгон үчүн бузулуп атат? Ошол пас эркектер бар болгон үчүн бузулуп атат. Кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз бар. Уктуңуз беле ошону? Бүгүнкү биздин жаштар өзгөчө карындаштарыбыз деп коелучу, кыздарыбыз бул макал туура эмес. Кыргызга 40 үйдөн тыюу эмес, кыргызга 40 үйдөн колдоо керек деп талап кылып атышат. Үй бүлө институту деген түшүнүктү биз талкалап алдык. Ошону кайра жандандырышыбыз керек. Үй бүлөдөн башталат бардык нерсе. Кыз ала качуу эч качан салт болгон эмес. 80-90% кыз ала качууга аялдар көбүрөөк катышат. Кээ бир жеңелер кызды атайын урдаттырат. Эми ал тарапты айтсак. А бул тарапты айтсак, жигит тарапты. Ооба, жигит чечим кабыл алды, кызды урдап келди, үйгө алып келди. Анан ошо кызды отургузуп кетирбей аткандар ким? Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен Медиалек подкасты жана мен Айгерим Муратбекова. Бүгүнкү чыгарылышта биз коом үчүн маанилүү болгон темалардын бирин талкуулайлы деп турабыз. Бул аялдарга карата сый урматтуу мамиле. Бүгүнкү подкасттын мейманы Кыргызстануучу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Рахмат. Алгач эле ошо аялдарга карата сый урматтуу мамиле түшүнүгү биздин коомдо кандай тарыхый жана маданий негизде калыптанган? Бүгүнкү коомдо, бүгүнкү азыркы учурдагы биздин кыргыз коомчулугунда аялдарга карата болгон мамиле абдан бир чектен ашынып, мындай бир жаман жорукчосундар менен жаман жагынан таанылган учурларда көбөйүп баратат. Бул өтө кейиштүү нерсе. Мен болгону Кыргызстан жаатында баягы кыргыздын салттуу жашоосун абдан кызыгып, изилдеп, биликтеп, ошол жактагы көп салттуу билимдердин негизинде өзү ошо кыргыз мындай коомдо, адам коомунда аял менен эркектин орду, бири-бири менен болгон мамилеси кандай экенин өзгөчө кыргыз коомчулугунда ошону тереңине батып изилдегенде бир чети таң калдым. Себеби азыркы жашоонун, азыркы замандын талабындагы түшүнүктөр башка экенин, анан биздин салттуу жашоодо ошол эркек менен аялдын ортосунда деп коелучу, мамиле кандай болгонун бир чети таң калып, бир чети аябай суктандым. Себеби ушундай бир биздин бабаларыбыздын акылмандыгына мен ошондо баа бердим дагы, анан аябай өкүнгөнүм эмне үчүн ошону биз унуттук. Анан ошол жаатта дагы бир топ изилдөөлөр болуп атат, себептери көп болду албетте. Эми ал жөнүндө айтпайбыз, мен айтайын дегеним, биздин кыргыздын салттуу жашоосунда ушу аял эркектин орду, бири-бирине болгон мамилеси, сый урмат деп атабыз. Бул негизде мамиле дегенде ошол негизде болот. Анан бүгүн биз замандын талабында биздин эле мамлекетте эмес, деги эле жер жүзүндө гендердик саясат деген абдан күч алып атат. Аны дагы түшүнгөнгө негиз себеп бар. Кабыл алганга себеби ошол аял затына карата болгон бир зордук, зомбулуктар күчөп атат, ар кандай нерсе болуп атат. Анан баягы саясатта тең укуктуулук маселеси жаралып атат. Аял заты эркектен кем калышпай саясий кызматтарга, жетекчилик кызматтарга алыныш керек деген бир түшүнүктөр абдан кенен тарап, бул эми баягы азыркы замандын талабы болуп калды да. Анан ошондон улам биз ошо аял менен эркектин ортосундагы байланыш, карым-катнашы, мамилеси азыркы түшүнүк менен ушундай калыптанып калыптыр. Эркек заты бир аял затына бир мындай үстөмдүк тургузгандай кабылданып калыптыр да. Салттуу жашообузда андай болгон эмес. Мисалы, мен жөнөкөй эле нерседен баштайын. Кыргызда бир жакшынакай сөз бар, эр шаркак деген түшүнүк бар. Биз мисалы жаңы бүлө куруп аткан жаштарга бир каалоо тилек айтканда ушинтип айтып калабыз го, түшүнүп түшүнбөй. Эми көбү түшүнөт, кээ бирлери маани бербейт. Ушу эр шаркак болгула деп коебуз. Анан ушул сөздүн өзүндө өтө бир жакшы мындай турмуштук көрүнүштөгү бир салыштыруу бар да. Кыргыздын тилинде эриш эмне, аркак эмне деген дагы бир кызык нерсе бар. Муну илгерки мисалы баягы салттуу жашоодон кабары бар адамдар дароо эле чечмелеп берет. Кийинки жаштар билбейт.
Эриш аркак деген сөз бул эриш эмне аркак эмне дегенде ушуну мен жөнөкөйлөтүп мындай түшүндүрөм да. Баягы кездемени элестетсеңиз, кездеме бул жиптерден токулат. Эгерде узунунан кеткен жиптерди биз эриш десек, туурасынан бири-бирине кынаптап иреттүү түрдө мындай бир токулган кездемени аны аркак дейбиз. Анан эриш аркак болгула дегенде бирөө узунунан бирөө туурасынан бири-бирине ширелишип, мындай бир ыраттуу, тартиптүү негиздечи, ошентип бир бүтүн бир кездеме токулуп чыгат. Кездеменин бышыктыгы билебиз салышсырмалуу. А жөн эле жиптерди бириндетип койсок, анын эч бир пайдасы дагы, кереги дагы, мындай керектиги дагы билинбей калат да. А ошол эриш аркак болуп бирөө узунунан бирөө туурасынан бири-бирине ширелишип, анан ушундай бир бүтүндүктү түзгөндө, мына ошол нерсе бир бүтүндүктү түзөт, бекемдикти да берет. Аял менен эркек ошентип баягы кыргыздын дагы бир макалы бар, эки жарты бир бүтүн деген сөз. Аял менен эркек экөө биригип келип туруп бир бүтүндүктү түзөт. Ар кими өз алдынча болгондо ал толук эмес. Мисалы, мынтип айтайынчы, 1000 мыкты эркек болсун, акылдуу, даанышман болобу, билги болобу, анан дараметтүү болобу, кандай болбосун, эгер ал жалгыз бой болсо, турмушта жашоодо, ал баары бир кем болуп эсептелинет. Ошонун сыңарында эле, эгерде аял заты да акылман, даанышман, ууз болсун, касиеттүү болсун, кандай болбосун, кутту кармасын дегенде, бирок ал дагы жалгыз бой болсо, ал дагы кем деп эсептелинет. Бул баягы үй бүлө темасын айтып атам да мен. Анан аял менен эркектин бири-бири менен кошулганда, анан ошентип жана эриш аркак болуп, же болбосо эки жарты бир бүтүн болуп туруп, анан экөө бириккенде гана бүтүндүккө жетет. Ар ким өз алдынча бой болгондо, бул баары бир толуктукка жетүүгө мүмкүн эмес деген түшүнүк. Бул жашоонун жаратылыштын мыйзамы боюнча ошондой да. Жаратылыш ошентип жараткан, бирөөнү эркек, бирөөнү аял кылып, жупташып. Бул эми адамзатынан тышкары дагы жаныбарларда дагы, жада калса өсүмдүктөрдө да ошондой түшүнүктөр бар. Анан ушул нерсени көрүп, жаратылыштын мыйзамынан улам кыргыздар, биздин көчмөндөр, ошо жаратылыштагы кандай мыйзам ченемдиктер болсо, ошонун баарын көрүп туруп, адам коомуна да ошондой тартипти орнотушкан да. Анан бирин өйдө, бирин төмөн көргөн эмес. Аял заты анын орду өзгөчө. Анын ордуна эркек киши тура албайт. Аял затынын жүгүн эркек киши көтөрө албайт. Ошонун сыңарында эле эркектин жүгүн дагы аял затын арттырган эмес. Мен ушул темада көп эле ушундай бир жана семинар тренингтерди өткөрүп жүрөм. Мен мындай нерсени айткым келип атат да. Карап көрсөк, тереңинен изилдеп көрсөк, философиялык деңгээлде. Биздин бабалар аял затын абдан аярлап, кандай десем, бир бийик тутуп, көп нерсеге аларды мындай түйшүккө, оорукерчиликке салган эмес экен. Аял деген сөздүн өзүндө дагы аяр деген бир түшүнүк жатат деген дагы бир божомолдор бар. Анан мисалы, же болбосо түз эле мааниде аялуу деген сөзчү. Анан бир мааниде мындай деген сөз бар да, мисалы, кээ бир тыюулар бар кыргызда. Анан ошону көргөндө бүгүнкү жаштар терең түшүнбөстөн келип туруп, анан аял затын ушинтип кордоп атасыңар, четтеп атасыңар дейт. Мисалы, аял киши эркектин баш кийимин, жагалпакты кийбейт деген тыюу бар. Анан эмне үчүн десе, ошол эркектин жүгүн, түйшүгүн, санаасын тартпасын деген сөз да. Баш кийим адамдын башында бардык нерсе да, куту да, дөөлөтү башында да, жакшылыгын баары, бактысы да башында, башына байланат дегендей. Анан баш кийим ошол баштын калканыч катары ошол чоң касиеттүү, кутту, дөөлөттү кошо алып жүрөт. Адамдын ошол баягы өзүнүн касиети, деми ошого жугат дегендей. Анан эркектин баш кийимин аял киши кийди деген сөз кыргызда эмне үчүн тыюу салган? Аны ыраа көрбөй аял затынан ичи тааргандыктан эмес, ошол эркектин жүгүн көтөрбөсүн деген сөз. Ошол аял затын анчалык түшүктүн эмне кереги бар деген мааниде аял затын мындай аярлаган деген мааниде. Мисалы, үй бүлөдө башчы ким деген маселеге келгенде эркек дейбиз. Ушул жерге келгенде түшүнбөстүктөн улам аял заты мындай кээде бир чычалайт, кээде талашат. Эмне үчүн эркек эле башчы болуш керек? Мен деле башкара алам, мен деле жетектей алам деген мисалы ошондон улам анан келип саясатка да ооп кетип атпайбы ушул маселени оодарып. Маселе үй бүлөдө башчы болуу бул бир такка отуруп бир буйрук берүүчү башкаруу принцибин түшүнбөш керек. Кыргыздын түшүнүгүндө
үй бүлөнүн башчысы, үйдүн башчысы эркек киши болуш керек деген сөз бул эң биринчи эмне талап жатат ал жерде? Жоопкерчилик маселеси жатат. Үй бүлөнүн жашоо деңгээли, ал жердеги ынтымак биримдиги, ал жердин бир жетишкендик ийгиликтери кандай болбосун ар тараптуу бардык көрсөткүчтөр боюнча бир гана киши жооп бериш керек. Ошол ата же эркек киши күйөөсү дегендей. Ошол жоопкерчиликти ала бериш керек. Баш болуу деген сөзчү. Андан тышкары табышкерлик маселеси, коргоочулук маселеси, камсыздоо маселеси, ошонун баарын келип туруп, эркек киши өзүнө алат дагы башчылык деген ошол, баш көз болуу. Бардык нерсеге жоопкерчиликтүү мамиле кылуу деген сөз. Аял затына андай жүктү арткан эмес дагы аял затын аярлаган. Анан Кыргызда ошондон улам мындай айтып атат. Үйдүн дөөлөтү эркекте дейт. Ошонун баарын таап келип, мээнети менен таап бир жетишкендик ийгиликке, бийиктикке жеткирүү, ушунун баары эркектин жүгү, жолу, милдети деп. Аялдын колунда кут дейт. Үйдүн куту аялда дейбиз. Акыркы учурда бизде аял үйдүн куту деп айтылып кетип атат да, аял үйдүн куту деп. Мен ушуну мындай тереңирээк изилдеп көрсөм, илгеркилер антип айтпакан эмес экен. Антип айтса деле болот, бирок түпкү мааниси аял өзү кут эмес. Үйдүн куту аялда деген сөз туура да. Аял үйдүн куту эмес, аялда үйдүн куту же үйдүн куту аялда. Эмне бул кандай мааниде? Ошол мисалы күйөөсү эри деп коелучу, эртеден кечке тышта жүрөт да, табышкерлик менен аракет кылат, камсыздоосу менен баарын менен келип баарын бир жерге ишыл ырыс гана чогултат. Бир жерге келип чогултуп, бир жерге үйөт. Ошондон улам үй деген түшүнүк келген да. Үй деген сөз ошо бир нерсе чогулт. Ошонун үйдүн башы ким дегенде, башчысы ким дегенде эркектин жолу ошол. Ал үйүп келип чогулткан милдетин аткарат. Ал эми ошол чогулган үйүлгөн нерсенин ырыскыны деп коелучу, бир жалпылап айтканда. Ошонун баарын ордорду менен иретин жайгаштырып, анын берекесин арттыруу, бүт жол жобосу менен баарын иреттеп, баягы бир сөз менен кыргыздын бүтүр сөзү менен уютуу, ошол бул аялдын колунда. Ошол нерсесин баарын уютуп, баягы иреттеп, ыраты менен баарын колдонууга баягы колунан келген аялды, мына колунда берекеси бар экен, же болбосо үйдүн кутун кармаган аял деп ушинтип айткан экен. Аял киши бар нерсени көркөмдөп, кооздоп же кичинекей нерсени арттырып, көбөйтүп, мына уютуу деген ошол да, уюткулук касиети аялда болот. Кыргыздар ушинтип баалаганбыз аял затын. Сиз көбүрөөк аял эркек үй бүлө үстүнө токтоло кеттиңиз. Эми мындай коомчулукта ошо сый урматтуу мамиле кантип байкалат? Мен мурдагысын айтып атам. Азыркысын айтканда аны айтуунун маселеси жок да. Баарыбыз эле көрүп турабыз. Бүгүн биз аял затын кордоп атабыз, сыйлабай атабыз, түшүнбөй атабыз. Эркектер эңириде. Мисалы ошол бүгүнкү көрүнүшкө улам дагы бир сөздү айткым келип атат. Кыргызда мындай бир эсе макал, бир эсе табышмак бар да. Асман ачык, күн турат, күнү жанында ай турат деп. Ушундай бир сөз бар да. Ушул сөздүн чечмелениши бир кызыктай да. Философиялык жорулушу башка, түз маанидегиси бул кадимки эле астрологиялык кубулуш. Мисалы, эгерде асман ачык, булут эч нерсе жок болсо, анда күн жаркырайт дагы, ай дагы күндүн нурун абдан чагылыштырып, мындай тунук болуп көрүнүп турат. Бул астрологиялык кубулуш, бирок көрүнүш деп коелучу. Ал эми ушул эле түшүнүктөн улам кыргыздар аял менен эркектин жашоодогу ордун көрсөтүп койду. Мен кайра эле аял эркекке келип атам, анан дагы келебиз. Сиздин экинчи сурооңузга жооп берем да, ошондон улам. Бул жерде мындай, күн деген бул эркек деп түшүндүрүлөт. Ай бул аял заты. Анан астрологиялык көрүнүштөгү күн менен айды салыштыруу мүмкүн эмес албетте. Бирок бул жерде бирөөнү басынтуу, бирөөнү бийик тутуу эмес, тескеринче жашоого болгон көз караш мамиледен улам эркек менен аялдын көтөрө турган жүгү, аткара турган милдети тууралуу гана түшүнүрүк. Мисалы, эркекти күнгө такаганыбыз, биз күн менен көрүп суктана албайбыз, күндү көрүп. Күн ачуу, күн күчтүү аябай. Ал көздү куйкалай бет, же болбосо көздү мындай оорутуп бет да. Айды болсо биз көрүп, көркүнө, сулуулугуна, назиктигине аябай суктанабыз. Ошон үчүн биз айды аял заты катары, аял затын ай катары тутабыз дагы. Бул көрктүүлүктүн, көркөмдүктүн, сулуулуктун, назиктиктин, аруулуктун белгиси катары аял затын ошондой ай менен салыштырабыз. Эркек болсо күн дегенибиз баягы күн бир чети күч, бул чоң күч, экинчи маанисинде күн мындай. Кандай десем, жаратылыштагы ордун айталычы. Бул жашоонун башаты. Жашоонун башаты дегенибиз
күнсүз жашоо мүмкүн эмес. Күн болгон үчүн жылуулук, жарык болот. Күн болгон үчүн жер планетасында кандайдыр бир биологиялык процесстер жүрөт, фотосинтез жүрөт, жылыйт, жана башка. Күн болбосо жашоо токтойт. Бул мындай кадырес эле түшүнүк. Анан эркекти биз күн менен салыштырганда биз жашоонун үй бүлөнүн жашоосун камсыздоочу, же башаты катары, булагы катары, башаты эмес, булагы катары, жашоонун булагы катары эркекти айтабыз. Эркек жашоону камсыздаш керек. Эркек иштебесе жашоо токтойт деген түшүнүк. Аял заты болсо наздуулуктун, сулуулуктун көркү. Эми экинчи маселе, ошол сөздөн улам. Асманыбыз канчалык ачык болсо, күн ошончолук күчтүү болот, ай ошончолук назик, сулуу болот. Бул астрологиялык көрүнүш. Жашоодо да ушундай. Философиялык маанисинде мындай. Канчалык эркектерибиз бийик болсо, түз мааниде, акылы бийик, ою бийик, адеби, жан дүйнөсү таза бийик болсо, канчалык аял заты ошончолук аруу, таза, көрктүү, сулуу болот. Биз бүгүн эмне болуп атабыз? Биз бүгүн көп учурда аял затын жаман жорукка барып атат, бузулуп атат деп айтып атабыз да. Бирок ага бир эле себеп бар. Эркектин пастыгы. Эркектердин болчу. Эгер эркек пас болбосо, бийик болсо, аял заты эч качан жаман ишке барбайт. Аял заты дайыма эркекти көрүп түзөнөт. Бул жанагы ай менен күндүн бири-бирине болгон байланышы. Күн канчалык күчтүү нур чачыратса, асманыбыз канчалык ачык, булут эчтеке жок болсо, ай ошончолук назик болот. Ошончолук куулуп турат. Демек мындай көрктүүлүктү тартуулайт. Эгерде күн бүркөк болуп, күнүбүз, асман бүркөк болуп, күнүбүз көрүнбөй мындай нуру да сезилбесе, анда айдын чалышкан нуру дагы анчейин болуп калат. Эптеп эле болуп калат да. Ошонун сыңарындай эркек жашоодо өзүнүн эркектик касиетин кетирип, пастыкка барып, туура эмес иш жасап, өзүнүн милдетин аткарбай, жөн эле барды келди, жөн эле бир тирүү жан катары жүрсө, аял заты ал эркекти көрүп түзөнбөйт. Мына аял заты да ошондон бузулат. Же болбосо эркектин пастыгы деген эмне? Мисалы, аял затынын жаман ишке, жаман жорукка барганынын себеби ошол эркектер өзү болот атпайбы? Эркек жанагы баягы көзүнө чөп салган тигинде мындай дегенчи жеңил ойлуу деген кайдан чыгып атат? Мисалы, аял заты эмне үчүн бузулуп атат? Ким менен бузулуп атат? Же ким бар болгон үчүн бузулуп атат? Ошол пас эркектер бар болгон үчүн бузулуп атат. Мында логикасы ошондой да. Ошон үчүн коомдо эркек заты бийик болсо, аял заты бузулбайт эч качан. Аял затынын бузулушунун бирден бир гана себеби эркек заты. Бүгүнкү коомубузга баа ошондой. Маселе аял затын жамандыгында эмес, маселе эркектин бийиктигинде эмес, пастыгында болуп калды. Бүгүнкү учурда. Бул ошол жагынан айткым келип атат да. А болбосо биздин бабалар аял затына карата болгон мамилени, сый урматтын ушундан белгиле кээ бир макалдарды эле талдайлычы. Аял мынтип айтат, эркек сел, аял көл дейт. Мына салыштыруу. Эркек сел деген сөз бул эркек албут күч. Сел деген ошондой да, албут бар. Ал кыйроотуучу, талкалоочу күчкө айланып калышы мүмкүн. Сел деген. Эркекте ошондой күч бар. Анча-мынча туура эмес нерсеге сезимге алдырып ийсе, ал кыйраты бузуп да салат дейт. Бирок ошондой эркектин жаңылыштыгын дагы кайра токтотуп, тундуруп, тазалоочу касиет аял затында бар. Аял көл дейт. Көл деген бул токтоп турган суу, токтотулган суу. Көлдө суу токтоп турса, ал анча-мынча лайланып кирдесе дагы, баягы сел көлгө койгондо да бир топ чаңбудуң болот да, бирок кайра тунуп тазаланып туруп, анан баардыгы биз өз иретине келет да, суунун тазалыгы биз байкайбыз. Аял затында ошондой касиет бар. Аялды ушинтип тутканбыз. Анан мисалы эркектин билеги күчтүү, атанын, эркек эмес, атанын билеги күчтүү десек, эненин тилеги күчтүү дейт. Же болбосо эркектин билеги күчтүү болсо, аялдын тилеги күчтүү деген сөз бекер эмес. Аял затынын күчү анын тилегинде дегендей мааниде да. Аял заты бир нерсени тилесе, кааласа, баары бир ошого жетет. Аял затынын күчү ушунда да. Анан кыргыздын түшүнүндө да көп нерселер бар. Аял затына сый урмат дегенде, мисалы, кыз бала менен эркек балага карата болгон мамилелерди карасаңыз, кыргызда мындай деген түшүнүк бар. Тегиңди сактайм десең, уулду тарбияла дейт. Элиңди сактайм десе, кыз тарбияла дейт. Ушул сөздөн улам кызга маанини көбүрөөк берип туруп, же болбосо кыздын
жашоодогу орду бул бир гана тукум тек урууга байланыштырбайт, бүтүн элдин багына байлап атат да. Ушундан улам дагы бир макал бар. Бүгүн аны биз туура түшүнбөй, аны биз четке кагып атабыз. Кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз бар. Уктуңуз беле ошону? Бүгүнкү биздин жаштар өзгөчө карындаштарыбыз деп коелучу, кыздарыбыз. Бул макал туура эмес. Кыргызга 40 үйдөн тыюу эмес, кыргызга 40 үйдөн колдоо керек деп талап кылып атышат. Мен угуп эле жүрөм, мунун баардык маалыматтардын булактарында ушуну таратып жүрөт. Албетте колдоо керек, бирок маселе кыргыздын кызга 40 үйдөн тыюу деген сөздүн келип чыгыш маанисинде да. Бул чектөө болгон. Чектөө эмес. Бул кыздын өзүнө маселе эмес. Маселе бул сөз эмнеден улам айтылган? Бул кыздуу болгон ата энеге биринчи иретте атасына карата болгон насаат сөз. Бул мындай деп түшүндүрөйүн. Ким бирөө кыздуу болсо, кыргызда эмне деп айтабыз? Кыздуу болгондо эмне деп сүйүнчүлөйбүз? Эсиңердеби? 40 жыл кылуу болдум дейт. Бул эмне деген сөз? Мен кыздуу болсом, демек мен 40 жыл кылуу болдум, 40 үйлүү кыргыз деген сөз, 40 үйдөн тыюу деген бул жалпы бүтүн журтту айтып атат. Демек 40 жыл кылуу болдум деген сөз келечекте кыздын колун сураса, кыздын калыңына келе турган, калыңы деп коечу, калыңы бул 40 жылкы деген сөз, бул 40 уруу кыргызга бүтүн элге калың тартууланат деген сөз. Мен элдин өкүлүн тарбиялап атам. Мен кыздуу болдум дегеним, менин үй бүлөмдө элдин өкүлү бар деген сөз. Ага калыңга келе турган нерсе жалпы кыргызга келе турган калың деген мааниде. 40 үйдөн тыюу деген сөз кыздуу болгон ата эң ириде кызын ушундай мыктап тарбиялаш керек. Ушул чоң парс мойнуна илинет дагы. Эгерде кокус кызында жүрүмүндө бир адебинде бир кокустук туура эместик болуп калса, анда катардагы кыргыз ошол кызды тарбиялаганга акылуу деген сөз. Бул жериң жарабай калды, туура эмес болуп калды дегенге акылуу. Эми карап көрүңүз. Ким өзүнүн канынан бүткөн баласына башка четтен ушундай сын айтуусун каалайт? Демек бул жерде жоопкерчилик маселеси атанын мойнунда. Кызды 40 үйдөн тыюу деген сөз атасынын кулагына күмүш деп айтам, кулагына коңгуроо. Аял затына сырга дейт, эркектерге коңгуроо дейт. Кулагына коңгуроо салуу деген сөз. Мындан ары сен чоң жоопкерчиликти мойнуңа илдиң деген сөз. Ушуну туюнтат. Демек сен кызга ушундай тарбияны мыктап бер, ушундай үлгү бол өзүң. Мамилең да түз болсун. Кыз киши деген эч кандай кордукту да, зордукту да көрбөсүн, сый урматтын негизинде. Ошол эле учурда ал билги да болуш керек, ууз да болуш керек. Кутту да уюта билиш керек. Ал энесин көрүп тарбиялап алыш керек. Атасы болсо ошонун баарына жоопкерчиликти, мамилени мойнуна алат дагы. Анан кокус кызымда туура эмес нерсе болуп калса, мен элден ошону укпайын дейт. Мына кандай маселе болгон. Биз бүгүн аны 40 үйдөн колдоо болуш керек. Албетте, кээ бир кыздарга карата сырттан бир сын айтылса, бул эмне үчүн айтылып атат? Демек, ошол кыздын жүрүм турумунда, адебинде бир маселе бар да. Анан кайдыгер карабаган жан катары бирөө сырттан ай кызым андай болбойт, мындай бол деп тыюу салса, мына ошону кабыл албай атпайбызбы? Бул бир. Экинчиден дагы бир маселе бар. Кыргызда мындай деген сөз бар. Кыздын 40 чачылуу деген сөз. Бул эмне деген сөз? Кыз төркүнүнө келсе, төрдөн орун алат. Бул эмне деген? Бул сый эмеспи деген сөз. Мына аны айтсаң эле бул илгерки жашоо жок, илгерки эмес. Азыркы күндө деле бул өтө маанилүү. Азыр деле биз буну бүгүнкү турмуштан орун алдырсак болот. Маселе өзүбүздүн аң сезимибизде, жашоого болгон көз карашыбызда. Анан бири-бирибизге болгон мамилебизде. Ал биз өзүбүздөн эле көз каранды. Өзүбүз ушуну туура кабылдасак эле, аны жөнгө салып эле, кайра баарынын ордуна иретине келтирсек болот. Кыздын 40 чачылуу деген сөз, мына көрдүңүзбү, бул жерде биринчиден жана кыздарга карата болгон чач өрүмдөрүнүн дагы мааниси болот да. Мен биротоло чулуу эле айтып берейин да. Мисалы, Кыргызда чач өрүү деген чоң улуу салт бар. Ошол салт боюнча жаш курагына жараша кыздарды чачын өрүшөт. Өзү баягы мен сулп негизгилерин айтайын, 5 көкүл деп коет. Бул секелек кыздарга 5 көкүл өрүлөт. Анан бойго жетип калган кыздардын чачы 40 өрүмгө өтүлөт. 40 өрүм. 40 чач деген ошол. Кыздын 40 чачылуу деген ошол. Анан турмушка чыкканда 2 өрүм болот. Жуп болдук деген сөз. Анан бир канча убакыт өткөндөн кийин 1 өрүмгө өтөт аял заты. Анын 2 себеби бар. Же аял заты бир бийликке жетет,
ушунда тактап коеюн. Бийлик десе бүгүнкү маанидеги бийлик эмес, бир кызматка отуруп мындай бир жок. Кыргызда бийлик деген сөз мындай, элди бийлептир, баланча тойдо баланча бийледи деген сөз. Бул эмне деген сөз? Башкарды же болбосо жөнгө салды, тартибин камсыздады деген сөз. Аял заты бийликке келди деген сөз, мисалы айылында урук тууганында бир айылдын жеңеси же айылдын энеси деген наамга жетсе, бул ошол бийлик деген сөз. Эл эсептешип, ал кишинин алдынан кыя өтпөй, баардык нерсени кеңешип, аны менен эсептешип, анан иш кылат деген сөз. Мына ошондойго жеткенде бир өрүм. Демек ал мындай. Бул биринчи мааниси, экинчи мааниси бир өрүмдө. Чогуу бир эле өргөнү. Бул эгерде аял жесир калса, күйөөсү өтүп кетип, жалгыз бой калса, ар кандай себептер менен үй бүлөнүн жүгүн өзү көтөрүп калды деген сөз. Эгерде жолдошу күйөөсү жок болуп, өзү болуп, бала бакырасы бар болуп, анда ошо үй бүлөгө жоопкер катары эне болсо, анда ошондо бир өрүм чач болот. Эми 40 жашка келели. Эмне үчүн бойго жеткен кыздарды, турмуш кура элек кыздарды 40 өрүм кылат. Бул 40 үйлүү кыргыздын өкүлү деген сөз. Элдин өкүлү даяр, турмушка бергенге даяр деген сөз. Тарбия көрдү, бойго жетти, болду. Эми баягы кол сурап келе берсиңер болот дегенден белгиси да. 40 өрүм чач болсо кызда башы бош деген белги. Анан ошол кыздын 40 чачы улуу деген сөз, баягы турмушка кетип, баягы башка жерден болсо дагы, анан төркүлөп келгенде же башка учурларда бир маселе, коомчулукта бир ошол эле саясат дейлүү же мындай бир коомдук иштерде, кой кыздын 40 чачы улуу деп төргөткөрүп атпайбызбы, же жол берип атпайбызбы? Бул эмне деген сөз? Себеби кыз өзү бул элдин өкүлү, бүтүн элдин өкүлү. Мисалы эркектер биз өзүбүздү элдин өкүлү катары эмес, биз баланча урук тукумдун өкүлүбүз, же кызматта болсо баланча мекеменин өкүлүбүз дейт. А кызга келгенде биз андай мамиле кылбайбыз. Биз бүтүн элдин өкүлү, анын жолулу дейбиз, 40 чачылуу деп коебуз. 40 чачы деген мааниде, ал бир кезде 40 чач баягы турмушка чыга электе 40 чач өргөн да. Бул ал мааниде эмес, жалпы эле элдин өкүлү катары деп биз аны кабылдайбыз. Анан ошон үчүн жанагы элиңди сактайм десең кыз тарбияла деген сөз, баягы кыргызда ар кандай сөз айтылат, кээде жаман мааниде айтабыз, кыз душман деп коебуз, кээде ушинтип коет. Ал мындай мааниде да, баягы кыз же чиден тышкары деп коет. Же кыздын барар жери күйөө деген сөз, бул үйгө таандык эмес. Сен кыздуу болдуңбу? Сен элчини тарбияла, анын барар жери башка. Ал сенин үйүңө таандык эмес деген сөз да. Ошон үчүн ал кайсы жерге барат, нике кайып кандай буйрулат, эгер бөлөк элдин өкүлүнө турмушка чыкса, ал жерде кыргыздын кызы деп барат. Ал жерде мисалы Мелистин кызы, Асандын кызы дебейт. Ал жерде кыргыздын кызы. Анан ошол жерде кандай баага толот? Бийик баага толсо, кыргыздын кызы мыкты экен деген эле бир эле баа угулат. Жалпы жөнүнө. Же болбосо баага толбой калса, анда кыргыздын кыздары начар экен деген сөзгө кагабыз да. Мына ошон үчүн кыз бул баягы элдин өкүлү деген ошол да. Анан кыздын 40 чачы улуу деген кыздын элдин өкүлү катары, анын жолу дайыма улуу. Кыз аркылуу элге баа берилет. Эл менен достош мамиле кылуу ал бир, а кыз аркылуу берилген баа бул анык баа да. Себеби ал кыз бирөөгө бүлөө болуп, алар менен камыр журуп, турмушунда бир бүтүндүккө айлангандан кийин, анын алган таалим тарбиясы, иш билгилиги, турмушка болгон туруштуктугу, чыдамкайлыгы, жана башка бардык адамга таандык касиеттеринен улам бир эле кызга карап туруп бүтүн элге баа берилет. Кыргыздын кыздары ушундай экен деп. Мына кызга, аял затына биз ушундай мамиле жасап, мындай асырап эле келген элге болгонбуз. Бүгүн болсо ошонун баарынан биз кол жуудук да. Эми баарынан дебейин, алыстап калдык. Эмне себептен? Себеби биз өзүбүздүн тамырыбызды тааныбай, маданият, нарк, салтыбызды билбей, биз баягы ортодон эмне үчүн деген суроого себеби эмнеде дегенде мен кыска эле айтайын. Биз ортодо эки кылымга жакын мезгил өзүбүздүн салттуу жашоо адебибиз менен, салттуу жашоо мыйзамыбыз менен жашабай калдык. Биз башка элдин маданиятынын таасири, үстөмдүгү менен, башка жашоо адеби, башка жашоо тартиби менен жашап калдык. Өзүбүздүкүнөн алыстап, жада калса ошол кандан бүткөн балдарыбызга болгон мамилебиз дагы ушунча өзгөрүлүп кетти. Бүгүн ушундай тилекке каршы. Сиз биротоо себептерине дагы токтолуп айтып кеттиңиз. Эми ушул эле жерде бул маселени чечүү үчүн, жөнгө салуу үчүн кандай сунуштарды айтасыз?
Сунушту мен эми сунуш деп да эле айтсак болот. Мен ошо көп жылдан бери ошо Кыргызстан жаатында ушундай көп нерселерди изилдеп тактап, атайын окуп Кыргызстан деген программаны иштеп чыгып, элге ушундай лекция, сабак, тренинг түрүндө берип, билим берүү тармагына да ошону сунуштап эле келатабыз. Эң негизгиси биз азыркы учурда эмнеге муктажбыз? Жалпысынан мамлекеттик деңгээлде, саясаттын деңгээлинде айтайынчы. Үй бүлө институту деген түшүнүктү биз талкалап алдык. Ошону кайра жандандырышыбыз керек. Үй бүлөдөн башталат бардык нерсе. Демек, баш кошкон эки жаш жубайлардын бири-бирине болгон мамилесинен башташ керек. Андан кийин экөөнүн төрөлгөн балдарга болгон мамилеси, же болбосо алардын таалим тарбия маселесинен башташ керек. Ушунун баарын жөнгө сала турган нерсе Маданият министрлиги менен Билим берүү министрлиги. Экөөнү тең башташ керек. Мен баштан бери, канча жылдан бери айтып атам, биз ошол адамдык ресурсту калыптай турган мамлекеттик тармактар менен иштешибиз керек. Билим берүү министрлиги бир гана билим берүү эле, мен билим бергеним туура керек ал, бирок билим дегенде билимдин чеги жок да. Биз ошол салттуу билимдерди да окутушубуз керек. Биз өзүбүздүн тамырыбызды тааныта турган, биздин өзүбүздүн өзөгүбүздү тааныта турган, уңгубузду тааныта турган. Мына азыр саясатта уңгу жол да кабыл алынды. Бул саясий идеологиялык документ, доктрина катары. Мына ушуга чейин биз азыр муктаж болуп атабыз. Анан ошо билим берүү тармагында бир гана мындай светтик азыркы илимдин эле билимдерин окубастан, математика, физика жана башка дегендейчи, ошол эле тил, адабият, гуманитардык багытта эмес. Биз өзүбүздүн тегибизди, маданиятыбызды, өзүбүздүн табиятыбызды окушубуз керек да. Табиятыбыз деген кандай? Жаратылыш маанинде эмес, кыргыз элинин табияты, философиясын окушубуз керек. Анан ошол жерде ошол билим берүү, тарбия, таалим маселесин, ошонун баарын кыргыздыкы кандай болгон, анан бүгүнкү заманда кандай колдонушубуз керек, эмнеден башташыбыз керек. Негизи түшүнүк бар, бирок ошону мындай системага келтирип эле окутушубуз керек. Мен ушундан эле көрөм болгону. Анан мисалы башка бир мыйзам чыгарып, бир нерсени чектеп, тыюу кылып, анан мындай кылба, тиңдей кылба дегенде мен түшүмдө ал иштебейт. Негизи азыр баары социалдык медианын колдонуучулары болуп, контент аркылуу тарбияланып, ошого жараша ой жүгүртүп калышпадыбы? Анан ошо социалдык медиада кантип биз баарын биринчи сөз, анан түшүнүк, ушундай мамилелерди жөнгө салат. Колдонуучуларга кандай кеңештерди айтасыз ошо социалдык медиада аялдарга карата сый урмат мамилени калыптандырыш үчүн балким? Эми жантан бери айтканым ошо колдонуучуларга эле багыттап эле айтып атам. Негизи анан дагы кошумча кошо турган дагы бир ойду айтып кетейин. Мисалы акыркы учурда биз эми көрүп атабыз, аябай кейиштүү көрүнүштөрдүн бири, мисалы аял заты тарабынан талап кылынган бир ураандар чыгып атат. Мисалы гелинизация, анан чай куйбайм, анан бул гелин деген бул кулдук деген түшүнүк да. Гелин деген түшүнүктү өзү ошондой тебеленбесе да ошондой деңгээлге түшүрүп атабыз да. Анан эң өкүнүчтүүсү аял заты өзү. Мисалы кыз ала качуу маселеси бар бизде. Бул жагы дагы бир топ көйгөй жаратып атат. Мен ушуну түшүндүрүп койгум келип атат да, ушул эки түшүнүк, эки ойду бириктирип. Кыз ала качуудан баштайлычы. Кыз ала качуу эч качан салт болгон эмес. Бул салт эмес. Салт деген эреже, тартип. Кыз ала качуу тескерисинче салт бузууга жатат. Болгону ошол салт бузулуп калды, эреже бузулуп калды. Кыздын ата-энесинен сурабай туруп колун өз билемдикке салып уурдап кеттик кызды дегенди моюнга алып туруп, анан алдына түшүп, жанагынтип качуу басарга келип атпайбы? Ошентип түздөп, анан эгерде багынан болсо, Куда менен пикири келишсе, анан бүттү деп уруксатын алып, анан үй бүлө курулат да. Бул салт эмес, бул салт бузуу. Салттандай каралган эмес. Бул адат деп коет. Адат деген адаттын жаманы да жакшысы болот дегендей. Ушуну түшүндүрүшүбүз керек. Анан ушу кыз ала качуу жаман, ушу кыргыздын салты жөнүндө сөз болгондо кыз ала качууну бетке алат дагы, мына кыргыздын салты болбогон деп туруп анан баарын көмүп салып атпайбы? Мен айтарым дагы салт эмес, салт болгон эмес. Илгери дагы болгон кыз ала качуу. Илгери дагы буну жакшы жактырган эмес. Салт боюнча кудалашат, сүйкө салат, макулдашат. Бардык нерсе болуш керек. Экинчиден, ошол эле кыз ала качууда карасаңар, ушул ишаратка ким көбүрөөк катышат, ким көбүрөөк аралашат? Байкап көрсөк. Эркекпи же аялбы? Балким аялдар. Аял балким эмес. 80-90% кыз ала качууга аялдар көбүрөөк катышат. Кээ бир жеңелер кызды атайын урдаттырат. Эми ал тарапта айтсак. А бул тарапта айтсак, жигит тарапта. Ооба, жигит чечим кабыл алды, кызды урдап келди, үйгө алып келди. Анан ошо кызды отургузуп кетирбей аткандар ким? Бүтүн аялдар да, кайненеси, кайнежеси, кошунасы, жалаң аялдар катышат.
Аягында кетпестин амалы деп туруп босого жата калып атпайбы? Кана мени аттап көрчү кыйын болсоң дегенсип. Эми аялдын багын аял бууп атпайбы эсе? Анан эмне үчүн анан ушул кыз алага чыгууга келгенде эле аял менен эркектин маселесин таап атабыз. Маселе аял менен эркектин ортосунда түшүнбөстүк эмес. Маселе аял затынын өзүнүн түшүнбөстүгүндө. Бир аял заты башка аял затын багын бууп атат. Каалабай атса. Жерге жата калып атпайбы? Мен аттап өт дегенсип. Аттап өтсөң эле бүттү каргышка каласың деп. Же каргап атат. Ушуга келгенде биздин аял затынын өзү менен иштей турган бир топ маселебиз бар экен. Демек өздөрү түшүнбөйт экен да, билбейт экен да деген сөздү айткым келип атат да. Мен күнөөлөбөйм. Болгону ошол көрүнүштү ачыктап атам. Биз көрүп жүрөбүз да ошону. Албетте, эркектин бир эле чечими жок мен десе деле болот. Бирок макул эркек алдырып болуп туруп. Бирок аны аягына чейин жеткирип, кыздын багын байлап аткан ошол аял заты көбүрөөк катышып атпайбы? Мен ошону айтып атам. Бул бир маселе. Экинчи маселе келинге карата мамиле кыргыздын салттуу жашоосундагы. Биз байкайсыңарбы, биз бүгүнкү күндө мен бир кээ бир көрүнүштөрдөн мисал катары айткым келип атат. Мисалы үйлөнүү тойлордо көрүп жүрөбүз. 2 жашка калуу тилек айтып атканда айтат да, кыргыз, бүгүнкү кыргыз мынтип айтып атат. Ой, ушу 2 жашка айтарым, куш бооңор бек болсун деп айтат. Ушул сөздү угуп жүрөсүңөрбү? Бул эң туура эмес сөз. 2 жашка карата айтылчу сөз эмес бул. Эркек балага гана. Бул жигитке карата айтылчу сөз. Себеби жигит бөлө куруп атат, Себепкер ошол да. Анан ал өзүнүн тууруна кушту кондурду деген сөз. Ошол алып аткан келинчеги дейбизби, же ушул үйгө келген келин, ал куш. Анан ошол куш деген бул эмне? Бул биринчиден бакыттын белгиси, экинчиден эркиндиктин белгиси. Ошол келин ал куш катары келгени, аны сен эгер карабасаң, бакпасаң учуп кетет деген сөз. Анан боосу бекем болсун деген сөз, ал ушул тууруга байланып сендик болсун, сага таандык болсун деген сөз. Куш бооң бек болсун деген түз майында аны арканда байлап сал деген сөз эмес. Сен аны жипсиз байла деген сөз. Сен ошону сүйдүрүп ал деген сөз. Сендик болсун деген калоо тилек болуп атпайбы? Бир четтен насаат болуп атат. Эркек карата анын жоопкерчилигин баса белгилеп айтып атат. Кыз үйлөнүп баш кошкон күндө дагы ал кайсы күнү кетип калса, ал куш. Эркин деген сөз. Бул биринчи. Экинчиден куш бакыт деген мааниде. Бакыт дегеним ошол келин ушул үйгө келгенде ал кут болуп келип атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз, келин кут болсун деп. Мисалы улуу кишилер үй ээсине карата, жигитке эмес, жигиттин ата энесине эмне болот? Келин кут болсун деп атат. Кут болсун деген сөз ошол келин бияка келгенде бул үйдүн тукумун улантат. Бала төрөп берет. Мына ошонун өзү тукумдун жашоосун узартат деген сөз. Улантат деген сөз. Кутту алып келди. Кут деген бул тирүүлүктүн жашоонун кыймылдаткычы деп коелучу. Негизги башаты кут. Кут болбосо жашоо токтойт дегендей. Анан ошол келинди кут менен салыштырып атпайбызбы? Ошон үчүн келинге карата кайнененин маселесин карасаңар, керек эм сага айтам, келиним сен ук деп туруп, келинге түз момундай бир бет маңдай анын анча мынча бир туура эместиги болсо көзүнө карап тике айткан эмес экен. Тике эмес мындай, кандай десем, түз айтпай, көңүлүн орутпайын, беделин түшүрбөйүн деп, шагын сындырбайын деп туруп, атайын эгерде келинден бир кемчилик байкалып калса, аны барып кыйытып, башка бир турмуштук мисалды айтып туруп, келиндин маселесин жеткирет. Келин өзү кабыл алгыдай кылат. Себеби түз айтса, сенин бул жериң кем экен, туура эмес экен, бул жагыңды оңдо десе, анда келиндин көңүлү оруп калат деп. Ушундан улам эмнеден сабак алабыз? Кыргыздар келинге болгон мамилеси. Себеби түшүнүктүү. Кайсы бир нерсени келин билбей калышы мүмкүн. Ар бир үйдүн өзүнүн жеке бир тартиптери болушу мүмкүн. Аны билбеши мүмкүн. Аны билбей калганга келин да күнөөлүү эмес. Анан ошону түздөш үчүн, ошону билдириш үчүн келиндин көңүлү оорубасын дегенди кандай аярлаган. Анан кыргыздар билет да, баарынан назик, баарынан ушундай бир кандай десем, аяр деп коелучу, мындай назик деп коелучу, бул көңүл адамдачы, өтө жумшак болот. Анан эгер адамдын көңүлү кесилип же бир сынса, ал оңой менен кайра калууна келбейт. Ошону билет да, анан кайнене келин ортосунда мамилени келинге аяр мамиле кылып туруп, жанагынтип кыйытып, кыйырынан ар жактан бери башка нерсени мисалдатып, келиндин көңүлүнө калбасын деп туруп, ушинтип тарбиялаган. Бүгүн жок. Бүгүн биз карап туруп, бетке айтып туруп, шагын сындырып, элин көзүнчө аны тебелеп туруп жамандап атпайбызбы? Анан ким? Кайнене. Аял киши.
Бир аял киши башка аял затын кайра жанантип корголуп атат. Демек, аял затына кор мамиленин негизгиси эмес, бирок булагы башаты катары кээ бир учурларда аял затын өзүнөн да кетип атат. Ушуну да моюнга алыш керек да. Бир эле эркек тарапта эле күнөөлөй. Мен эркекти актаганым жок. Ооба, эркектер да туура эмес кылып атат, пастык кылып атат, жанагы сабап, тепкилеп, уруп, өлтүргөндөр да бар. Эми бул эркек деп айта албайдычы. Айбан деп эле коюш керек да, мен жалпылап айтканда. Эгерде ошондой мамиле кылса. Эркек деген бул эркектин өзүнүн касиети болот да, жигитчилик касиет. Жанагындай эл кыла албаганды кылса, эрдик кылды деп эр деген атка конот. Мына биз ошого умтулушубуз керек. А биз баягы затыбыз менен кандай десем, эркектик өзүнүн бир ордундагы көрсөткөндөр азайып калды да. Ошон үчүн пастыкка түшкөндүктөн аял заты да ошондой бийиктикти көрбөгөн үчүн эркектерден аял заты деле ошондой же пастыкка барып атат, же болбосо эркектин жүгүн көтөрүп кетип атат. Керек болсо үй бүлөлөрдү бакканга чейин аялдар ошол чоң эркек аткарчу ишти, ошол жүктү өз мойнуна алып туруп жанагындай бир башка көрүнүшкө калып калдык. Анан албетте ошондой эркектин түйшүгүн жүгүн тарткан аял үй бүлөсүн да багып атат, камкор кылып атат, баарын жоопкерчилигин да алып атат дагы, анан эркектерге карата болгон алардын да мамилеси да бузулат да. Эркекти сыйлабай калат да. Себеби эмнесин сыйлайт, эгер ал эркек боло албай атса. Анан ошондон улам эки жак тирешип болот да, анан аялды жаман көргөн эркектер пайда боло баштайт. Маселе бирок башаты түбү бар эркектин өзүндө деп мен айтар элем да. Ушундай нерселер бар да. Демек, мындай туура эмес чечмелөө, ушундай түшүнүктөр мындай маселелерге жол ачат деп айтсак болот экен. Мен бир сөз менен айткандачы, мынтип айтар элем да, бул турмушта баардык маселе көйгөйдүн баары билимсиздиктен келип чыгат. Түркөйлүктөн келип чыгат. Ошон үчүн бир эле нерсе. Билимге толуш керек, окуш керек, тажрыйба алыш керек. Билим. Баардык жашоонун өркүндөшүнүн, өсүүсүнүн бирден бир кыймылдаткычы бул билим. Чоң рахмат. Ушуну менен жыйынтыктайлы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сизге убактыңызды бөлүп, угармандарга ушундай чечмелеп, түшүндүрүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман жана угарман, сиз Медиалек подкастынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолку подкасттын мейманы кыргызстануучу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев болду. Кайрадан кийинки подкасттан көрүшкөнчө саламатта туруңуз.